Депутаттар эмне коркобу Ташиевден? Ташиевден аябай коркот депутаттар баары эле. Жанар Акаев Ташиев депутаттардын жүрөгүнүн ишине алып койду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты журналист Али Токтокуновго берген маегинде билдирди. Бардык депутаттар Ташиевден коркушат. Жакында эле ал парламенттин жыйынында сөз сүйлөп, оорулардын баарын кармаларын айтты. Ошондо арткы катарда отурган бир депутат тура калып кол чаап жиберди. Мурда мындай көрүнүш болгон эмес. Өткөндө бир жолу керек болсо Ташиев келип сүйлөп, мына коррупционерлерди кустурабыз, тиги бул дегенде арт жакта отурган бир депутат ордунда отурган жеринен кол чаап жиберип, мисалы, баарыбызга мындай күлкү болду да. КМНин төрагасы келип сүйлөсө, ордунан тура калып кол чаап жиберген учур буга чейин болгон эмес. Ордунан тура калыппы? Ордунан тура калып, мен эми кол чапканын уктум, бирок артта карасам депутат калса тура калып кол чаап жиберди депчи. Бардыгыбыз күлүп жибердик. УКМКнын урууларды кармайм десе, депутаттын кол чапканын биринчи көрдүм, деди Жанар Акаев. Эл чындыкты билсин. 42 кызматкерди соккуга коюп берген министрге уят, ал өзү кетиши керек болчу, дейт депутат Айсулуу Мамашева. Силердин жумушуңардын жыйынтыгы бүгүнкү күндө эч жакшылык алып келген жок. Тилекке каршы курмандык алып келип жатат, деп билдирди депутат Айсулуу Мамашева Ички иштер министринин орун басарына. Бүгүн Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйыны өтүүдө. Анын жүрүшүндө депутат Айсулуу Мамашева Ички иштер министри Улан Язбековду сынга алды. 42 кишини соккуга коюп, өзүнүн жумушчуларын жактай албаган министрге уят. Анткени өзү кеткенин ордуна жумушчуларды сактап калуунун ордуна ошол эле ыкчам кызматкерлерди, тергөөчүлөрдү сактап калуунун ордуна жоопкерчиликтен качып өзү калды. Бир дагы реформа жасабаган министр, деди Мамашева. Жыйынга келген Ички иштер министринин орун басары Октябрь Мамбетов бул суроону министрдин өзүнө берүүнү суранды. Министр келген жок. Бул маселе боюнча министр келиши керек эле. Сиз келип калдыңыз, ошол үчүн бул сөздү сиз угуп жатасыз, деди депутат. Буга чейин Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча бир катар кызматкерлер жана бөлүм башчылары кызматынан бошотулуп, айрымдарын эскертүү берилгени билдирген. Эл чындыкты билсин. Мен мисалы каалайт элем, аларга ушундай кеңеш берет элем, Мели Жапаров, Мели Ташиев болсун. Ачпайлы ал кара ящикти. Кайсы бир улутту күнөөлүү деп табуу керек дегенге караманча каршымын. Урматтуу Роза Исаковна, сиз өзүңүздүн биздин алдыбызда айткан сөзүңүздө 2 жолу кайталадыңыз. Биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек деп. Эмне үчүн биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек экен? 7 апрелдеги июнь куугулагындагы күнөөлүүлөрдү биз издешибиз керек, табышыбыз керек жана жазалашыбыз керек. Ушул оюңузду айтыңызчы. Бул мына ар бир кылмыштын ошондой күнөөкөрлөрү болот. Бирок муну саясатташтырбагыла деген сөздү айтып атам мен. Урматтуу Роза Исаковна, сиз туура эмес айтып атасыз, кечирип коесуз. 7 апрелдеги күнөөлүүлөрдү мына 1 жыл өттү, таба элексиз. Июнь айында күнөөлүүлөрдү 1 жыл өттү, таба элексиз. Бирөөсүн дагы жазасын бере элексиз. Ошондуктан сиздин бул айтканыңызды мен туура эмес деп эсептейм. Кечиресиз. Бейшенбек Абдыразаков түштүк окуясына күнөөлүүлөрдүн аты аталып баа берилиши керек. Түштүк окуясында 500дөй киши каза болуп, бир канчасы дайынсыз жоголду, деди. Бүгүн Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-депутат Бейшенбек Абдыразаков. Бейшенбек мырза, Роза Отунбаева түштүк коболону боюнча биздин да айта турган сөзүбүз бар. Кара жашыктын оозун ачпагыла деп кеңеш берет элем, деди. Бул ишке баа берилиши керекпи же бул иш болду боюсу кандай деп койгонуңуз туурабы? Роза Отунбаеванын айта турган сөзү болсо азыр айтышы керек. Улагында айтпаса, сөз ата сүйлөт, кеч айтса сөз апа сүйлөт, дейт кыргызда. Бийликте турганда жаап жашырып бурмалап өз кызыкчылыгына ылайыктап айткан башка, чынында чындыкты бийликтен кеткенден кийин чыгат. Тагыраагы 10-15 жылдан кийин тарыхый чындыкты айта турган мезгил келет. Мисалы 1937-жылы репрессиядан Исановдун, Садыркуловдун өлүмү сыяктуу чындык бийлик алмашкандан кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин чыгат. Отунбаеванын жанталашып жатканы түшүнүктүү да. Бишкекте бир жаран кошунасынын итин кокусунан өлтүрүп алып, иш козголуп жоопко тартылды. Түштүк окуясында 500дөй киши каза болуп, бир канчасы дайынсыз жоголду. Ошондой эле алган жаратынан улам каза болгондор да болду. Бирок бири төлгөндөй да болгон жокку. Ошончо адам өлсө да эч нерсе болбогондой маани берилбеген мамиле жасалдыгы. Ошон үчүн бул аягына чыгып 500-600 кишинин өлүмүнө бирөө жооп берип сабак болушу керек. 5 жыл сайын төңкөрүш жасашып, элди эт турагышка салып берип коюп, өлгөндөргө миллион сом, катышкандарга орден, медаль тагып, айрымдарына кызмат берип, каралар кеткендерди саап, саясатчылар бийликти байлыкты алып дагы 100 жыл жүрөбүзбү? Ошон үчүн баа берилип, күнөөлүүлөрдүн аты аталышы керек. Эмнеге убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бул иш кайра каралышына караманча каршы чыгып жатышат? Убактылуу өкмөт мүчөлөрү бул ишти туура турганда аштырбайт, элге чындыкты жеткирбейт. Андыктан көрө батыштын акчасы таасири менен да бир революция кылып жибергенди туура көрүшөт. Алардын атасы Америка, апасы Батыш. Аларды кандай мезгил болбосун ата-энелери колдойт. Эмне үчүн коомчулукта түштүк окуясын иликтемиш болуп, жаңы бийлик Бакиевди актаганы жатат деген маалымат тарата башташты. Бирин-бирин жамандап жатышат. Муну саясат дейт. Саясат деген ушундай да. Алар Бакиевди жамандап, убактылуу өкмөттү мактагылары келип жатат. Антпесе эли ооп кетет деп кооптонуп жатышат. Булак Назар Ньюс КИЧ. Эл чындыкты билсин.
Уран Рыскулов түштүк окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү өз жазаларын алышат. Июнь окуясына 1 ай калганда мурдагы чекист Али Горозов Отунбаевага кирип улут аралык жаңжал чыгып кетиши мүмкүн деген кат киргизген эл арасына тараган, деди Назарньюс маалымат агенттигине жарандык активист Уран Рыскулов. Уран мырза, түштүк окуяланын боюнча Роза Отунбаева биздин да айта турган сөзүбүз бар. Кара жайшыктын оозун ачпагыла деп кеңеш берет элем, деди. Бул ишке баа берилиши керекпи же болор иш болду боюсу кандай деп койгонубуз туурабы? Буга чейин Ош коогаланына эки улуттун чыр-чатагы өңүтүндө баа берип келишкен. Ал чатакы эки элдин эч кандай тиешеси жок экенин, бул жерде сырткы күчтөрдүн оюну экенин өзбек президенти Ислам Каримов ташка тамга баскандай айтып койгон. Анча эле күнөөлөрү жок болсо, Роза Отунбаева элдин оозун тыйганча өзүнүн администрация жетекчи болгон Каптагаевдин оозун басып койбойбу? Июнь айларында түштүккө орус атайын кызматтарынын генералдары толуп кеткенин ошол киши оңду солуңду маалымат булактарына жарыя кылып келбеди беле? Июнь окуясына 1 ай калганда мурдагы чекист Али Горозов Отунбаевага кирип улут аралык жаңжал чыгып кетиши мүмкүн деген кат киргизгени эл арасына тараган. Демек убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү кырсыкты алдын алыштын ордуна сырткы күчтөрдүн кызыкчылыгы үчүн унчукпай коюшкан. Бир топ убакыт өткөндөн кийин анализ кылган кишиге Июнь коогаланы кыргыз келечегин талкалай турган конституцияны кабыл алыш үчүн ойлонуп чыгарылган алаксытуучу маневр болгондой таасир калтырат. Мезгили келгенде баары ачыкка чыгат. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү эртеби кечпи өз жазаларын алышат. Кыргыздар кан кое бербейт деген сөз бар. Ошончо кишинин каны бир чындыкты ачыкка чыгарат. Булак Назарньюс KG. Эл чындыкты билсин. Биздин президент Садыр Жапаров бир эле мөөнөт эмес, жанар айткандай 2032-жылга чейин президент кылып шайлап алабыз. Ооба, силер канчалык тырмышып, жанды албастап жамандаган сайын эл ошончолук жабышып актап, ал тургай мактап турат. Анткени ааламдын көмүскө суроо ошондой. Садыр Жапаровдун азыр эле кетишин күтүп жүргөн 60-тагы чыр башын ылайым 90го чыксаң экен. Көп жаша, көптөгөн иштериңе күбө бол. Сенсиреп азыр сөгүп турган 30-дагың ылайым ошол күндү зарыга күтүп жүрүп 60ка чык. Өнүк турам деген сөздүн ишке ашуусуна өз көзүң менен күбө бол. Бежилдеп сынабай жардам бергенин ордуна келип келелек президентти кет деген кандай немесиңер? Эч кандай эч жакка кетпейт. Бийлик башчысы жакпаса кеткиле өзүңөр бийликтен. Эмне жүрөсүңөр анда жанында тегеректеп? Эрин ар кимге жамандап же жамандаганга жараша кетип калбай эрине жабышып жашаган жаман аялдай болбой кеткиле да. Же жөн иштеткиле. Баса. Төмөнкү сүрөттөрдү барактап жакшылап карап көзүңөрдү көндүрүп президент Садыр Жапаров Нуркожоевич деген силерге өтө эле оор тийген. Ачуу чындыкты кабыл алып демиңерди баскыла эликпей. Бир эмес 3 мөөнөттүк президент турат кашыңарда. Каңкылда бир күн кабанак итта бир күнү болбосо бир күнү таш менен башка жейт. Элдин кыжырын кайнатпай жөн оокатыңарды кылгыла. Биз да азыр силердин маскара оюңардан тажап турабыз. Иштейин деп келген иштеп жатат. Кудайдын куттуу күнү 3 ирет отчет берип жатат. Кудайдын куттуу күнү 10 башка тармакты кабыл алып жатат. Силер көзүңөрдү ушалап жаңы гана турганда Садыр Жапаров эбак оңдогон ишти баштап салган болот. Же калппы, көргүңөр келбейт билебиз, укуңар келбейт белгилүү. А бирок эл көрүп турат да баары. Мурункудай теледеги 2 канал аптада 2 чыккан 10 гезеттин заманы эмес азыр. Калпты чынга койгула койсо эле ээрчип кетпейт азыр. Эл силерден сурабай эле, силердин жардамыңарсыз эле баарын билип алчу заман азыр. Андыктан силер жамандаган сайын Садыр балам деп энелер жалбарып, бата артына бата берип алакан жайып жатат. Силер жамандаган сайын Садыр жигиттин жигити деп аталар сүрөп жатат. Силер жамандаган сайын биз да оокатыбызды таштап коюп колдоп отурабыз. Жамандап төңкөрүп салам деген сайын президенттин колдоосу бир баскычка оголоп жатат. Эгер билгиңер болсо, элге Садыр Жапаров эмей эле силер жаман көрүнүп бүттүңөр чын-чынында. Мээңер дали ушуга жетпесе анда дагы да жамандап тургула. Ошо жамандап жатып Садыр Жапаровду өз колуңар менен 30 жылдык хан көтөрүп алсаңар экен ылайым деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. 180ден болчу. Туалетный бумага 57 болсо 63-төн силердин көзүңөрчү алдык. 30% мына күрүштөр. 120дан алган күрүштөр 130дан алдык. Алардын айтымында май Кыргызстанга Россиядан жана Казакстандан келет. Ал эми кумшекердин баасынын кымбатташы өлкөдө кант кызылчасынын түшүмү кыйла аз болгонун себеп кылышууда. Эл чындыкты билсин. Кокуй эле кокуй, азык-түлүк кымбаттады. Тиги мынча сом болуптур, мынча сом менен мынча болуп кетиптир. Жер үйдү Путинге берип, Кемпир-Абадты өзбектерге берип салды деп кайкырып керек болсо, чачтарын кырып салгандар. Президент Садыр Жапаровду жемелеп телефон артында тебелеп жаткандар уккула. Ушул убакка чейин оозуңарга эмне талкан салып олтурган белеңер? Те Атамбаев убагында жер үйдү Путинге Атамбаев өзү мыйзамдаштырып жатканда каякта элеңер? Ошол убакта силер сыяктуу эле Садыр Жапаров да каршылыгын билдирип чыкканда каякта элеңер? Эми мынтип нечен сулар агып, нечен жылдар өтүп заводду курулуп
болуп, мыйзамдаштырып берилип, лицензиялар берилип ишке киргенде Садыр Жапаров берибейди деп уялбай кайсы бетиңер менен айтып жатасыңар? Атамбаев берип жатканда эмне бирөө силердин кол бутуңарды байлап турган беле? Азык-түлүк кымбаттады деген сөзүңөр менен кылган ишиңер туура келбей жатпайбы? Жүрөсүңөр го 10 күн той 10 күн бой болуп эле. Бир тойго жок дегенде 500 000 сом кетет. Бүт дүйнөдө кымбатчылык болуп жатса, Садыр Жапаров эмне силерге бекер берсинби? Өзүбүз ысырапкорчулук кылып жатсак, акчаңарды асманга чачып жатсаңар, буудай экпесиңер, шал экпесиңер, күн карама экпесиңер, анан эмне? Ун, май, күрүч, эт дегендер кайдан келмек? Албетте мунун баары чет өлкөдөн келет да. Чет өлкө бизге арзан сатмак беле, албетте кымбат сатат. Анан өзүбүз жалкоо болсок, эгин экпесек, мамлекетке жардам бербесек, анан эмнени мамлекеттен жардам күтүп атасыңар? Айткылачы, коррупционерлер деп кайкырып чыгасыңар, а эмнеге ошолор айылыңарга келгенде сууга түшкөн мушуктай болуп каласыңар? А эмнеге аларга төрдү бошотуп акча паң жабасыңар? Эмнеге сөзсүз бир союш кылып тозуп аласыңар? Мунун баарын өзүңөр кылып атпайсыңарбы? Мунун баары ар ким өзүңдүн жеке керт башынан проблемасын ойлоп кылып жатпайсыңарбы? Же калппы? 30 жыл саска баткан мамлекетти чөтөгөндө бир сому жок, мамлекетте эч кандай завод жок, мамлекетти Садыр Жапаровго карматып 2 ай өтпөй асмандагы айдалып бер дегениңер деги эмне? Бети жок акмактар, кайсарыңар менен талап кылып атасыңар? Анан каяктагы көп суммадагы айлык, каяктагы арзандатуу, каяктагы иш заводу жок, мамлекеттен иш сурап жатасыңар. Ошондон көрө мамлекетке аз да болсо ишкана салышайын деп кыйкырып чыкпайсыңарбы? Мекенге кызмат кылам десеңер, сөзсүз эле ак үйгө барып, креслодо отуруш эмес, мекенге, элге кызмат кылам десеңер, анын жолу толтура. Ойлонбойсуңарбы кем акылдар? Кишине бир нерсе болсо эле сатты дебей ар кимиң оңдо, анан коом оңолот, анан жакшы идеялар пайда болот, анан алдыга жылыш болот. Кем чонтойлор эсиңерге келгиле, ачылдаган зомбилер деп Айгүл Тургуналы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Президентибиз Садыр Жапаровду эң сонун эле иш билги кыйындар төгерек деп өз ишин мыкты билген эле адамдар келип жатат кызматка. Кынаалып ар бир өз ордуларына отуруп жатат. Жаңыланат акырындык менен, эскилер менен баягылар эле дегениңер болбогон кеп. Ооба, баягы 120 депутаттар отурат. Алар отура туруш керек, шашпай тургула, кетет алар жакында. Бирок эгер ошолорду эле эл 7-чи чакырылышта кайра шайлап, корку кеңешке алып келе турган болсо, анда президент эмес, эл күнөөлүү болот. Ал эми өкмөттүн курамы толугу менен өзгөрүп, жаңыланып жатат. Жакында атайын тизмесин түзүп туруп чыгарам, болбосо өзүңөр көрүп турасыңар дагы. Көрмөксөн болуп эле эскилер деп ажылдай берет экенсиңер. Эч кандай андай эмес. Эң сонун курамдан жаңы команда түптөлүп келе жатат. Буюрса президентибиз ошолор менен алга чыгылат. Ал эми кетири сүйлөп эфирден түшпөгөндөр ылайым эле саясатчы эмес, эле ушак тараткыч болуп элдин эсинде калгыла. Иштейм дегендер иштеп эле жатат. Болгону алардын убактысы жок, элдин алдына чыгып өздөрүн пиарлаганга. Эл чындыкты билсин. Эмнеге ушундай жакшы жаңылыктарды бөлүшүп ыраазы болгонго жарабайсыңар? Участковый врачтардын эмгек акысы 1 апрелден баштап 100% көтөрүлдү. Маданият кызматкерлеринин 50% көтөрүлдү. Калган мамлекеттик кызматкерлер менен пенсия пособиялар күзгө чейин көтөрүлөт деп жарыя кылды. Буга чейин эмгек акы 100% көтөрүлдү дегенди уктуңар беле? Уксаңар эмне унчукпайсыңар? Мурункулар шылдыңдагансып 300-400 сом гана кошуп коюшчу эмес беле? Азыр эми 7000 сом айлык алып жүргөн врачтар 14 000 сомдон ала башташат экен. Убакыт бергендин ордуна ач кыйкырык салып чыга токтоткула, дагы да баса белгилеп өтөм. Ооба, мен кежек десең да бул чындык. Бири-бирине көз каранды кылып чырмап жазылган эски мыйзам күчүндө але. Баягы эле 120 бутуна оролуп, өйдө бас десе атайлап, тетири ылдый карап баскан система. Азыр эмне баары чоң, баары кыйын. Бир нерсе деп дээлектеле күпүлдөшүп кыйын, көрүп эле жатпайбызбы? Сөзсүз жаңы баш мыйзамды кабыл алышыбыз керек, колдошубуз керек. Президентти жөн эле ызылдай бербей чыдап бергиле, унутуп койдукпу? Бир эмес 1000 ирет суранды эле го. Элим абалор, белиңерди бекем бууп 1 жылдай чыдап бергиле деп суранбады беле? Чыдайбыз деп биз дагы макул болбодук беле? Эми эмне болду? 3 ай өтүп өтөлектеле кыйкырасыңар. Уят эмеспи? Пандемия, дүйнөлүк каатчылык, Садыр Жапаровдун ушундай кыйын мезгилде обуктоп калган өлкөнүн башына келип дагы ушунча иштерди аткарып салганына рахмат айтышыбыз керек. Ары кетпей тышкы саясатты карагыла. Атамбаев оозуна келгенде отоп жатып өлгөнгө көмгөн кылып мураска таштап кеткен, ага кошумча октябрь 2020 төңкөрүштүн айынан биротоло солгундаган тышкы саясатты инаугурациядан кийин эле 1 айдын ичинде жөнгө салып койду. Аны эмне баса белгилебейсиңер, кыйшактап кыйкым издеп. Азыр COVID-19 деген байле 1 жылдан бери кекиртектеп турат. Чегаралар жабык, тамак аш, буюм тайымдардын баары бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө кымбаттап жатат. Анан эле бизде гана кымбаттап жаткандай көбөртүп, абыртып, дүрбөтүп айтып жатасыңар. Ушунча кыйкымчылдардын буттосуларына карабастан, ушунча кыйынчылыктарга карабастан, тешик карыз минус менен өткөрүп алган какшык казынага карабастан, эмгек акыларды 100% көтөрүп жатканы бул эрдик эме эмне деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.
Тюлеев Атамбаевди, Атажурт Бабановду, Салымбеков Шакини Бишкектен сүрүп чыгарды. Атамбаев менен Бабановдун партиялары бардык жерде биринчи. Экинчи орунду алышып, ал жетишкен аз келгенсип, клон катары Шакинин Кыргызстан партиясын дөөрөп чыгышкан Бабановдун Республика партиясы 2015-жылдагы парламенттик шайлоо алдында Атажурт партиясы менен бирге шайлоого аттанган. Тагдырдын тамашасы Бабанов номер 1 орунду алып, Ташиев тизмеде 40 номер болгон. Бирок ошого карабай Республика Атажурт фракциясы түзүлгөн соң Бабанов Ташиевди кидайт этип, Ташиев кийинки 2016-жылы эле Ош шаарында шайлоодо Атажурт партиясы менен чыккан. Бүгүн бул партия 16 шаарда жеңишке жетишип, республикага ким экенин көрсөтүп кулакка тепти. Атажурт партиясы менен 2010-жылы бирге аттанып, бирок ал кездеги президент Атамбаевдин каарына калган. Бишкектин жашоочуларын тейлөө максатында мэр болуп турганда Кытайдан жаңы автобустарды алып келген үчүн корду көргөндөрдүн бири Тюлеев. Учурда 3 соттун тең Борбордун Лелиндик райондук сотунун, Бишкек шаардык сотунан жана жогорку сот тарабынан экс-мэр Нариман Тюлеевге чыгарылган өкүмдөрү жокко чыгарылган. Ал 2012-жылдан бери акыйкаттык үчүн күрөшүп, бардык сыноолорду башынан өткөрүп, темир тор артында отурду. Көптөгөн кыйынчылыктарга туш болду. Ал атасынан жана апасынан айрылды. 2020-жылы дагы ковидтен агасын жоготту. Тюлеев ар дайым адилеттүүлүккө мыйзамдуу жол менен жетем деп айткан. Күнөөсүз жигиттер үй бүлөсүнөн алыс темир тор артында жатып калбасын деп жогорку соттун чечиминен кийин ага жазылган зыянды толтуруп, бирок ошондо дагы ал өз күнөөсүн мойнуна албаганын айткан. Акыркы тарыхый үкүм келди. Бишкектин Атамбаевдин балдары жетектеген партияны сүрүп чыгарды. Атасы оңдурбаган балдары оңдурмак беле. Депутат болгучу элди ойло, депутат болгон соң капчыгыңды ойлорсун. Аскар Салымбеков 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясы менен мүдүрлөнгөн соң ат башыны дегели Салымбековдун электоратын Шаки өзү билип калган. Эми Салимбеков МГК камчы үйүрүп, Бишкекте биринчи келди. Бул эми парламенттик шайлоого сценарий болсо керек. Бишкек шаары боюнча шайлоого 25 партия катышып, алардын 6-су 7% босого упайдан өттү. Азыркы эсеп боюнча мандаттар төмөнкүдөй санда бөлүштүрүлөт. МГК партиясы 10 мандат, Ак Бата партиясы 9 мандат, НДПК партиясы 7 мандат, Атажурт Кыргызстан 7 мандат, Ынтымак 6 мандат, Биздин эл 6 мандат. Эгерде кимдир бирөөлөргө чокчолоңдоп же сес көрсөтө албаса, анда эмнеге депутаттык орун үчүн мынчалаган адамдар жанталашпас эле? Демек, жергиликтүү органдардын жетекчилери шишке өктөп жей тургандыктан, кээ бирөөнүн терисин тескери сыйрый тургандыктан депутат боло турган талапкерлердин саны арбын. 11 апрелге дайындалган 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештерде шайлоо болот. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышууга укугу бар жарандардын саны 3.304.485 шайлоочуну түзөт. Алардын ичинен 1.580.631 аялдар, 1.723.854 мырзалар. Республикалык маанидеги Бишкек жана Ош шаарларынын тургундары 45 депутатты шайлады. Калган шаардык кеңештерге калкынын санына жараша 21 жана 31 мандат берилген. Шайлоо пропорционалдык система партиялык тизме менен өтүп, аялдарга 30% квота берилет. Кыргызстанда 21 жаштан жогорку жаранын талапкер болуп катталууга укуктуу. Жергиликтүү кеңештин депутаттары бекер иштей турганын белгилей кетүү керек. Бир гана төрагасына майана чегерилет. Ал эми республикалык маанидеги Бишкек жана Ош шаарларында спикердин орун басарлары жана туруктуу 2 комиссиянын төрагалары да айлык алат. Эл чындыкты билсин. Төмөндөгү Мадумаров менен Момбековдун дебатын угуп олтуруп аябай зээним кейиди. Биринчиден, студияга дебатка чакырганда теңи менен тезе кабуу менен деген принципти колдонуп чакырышса болмок. Мадумаров ким да? Тиги урушчак катында айырмасы жок Ажа Момбеков ким? Бул экөөнүн айырмасы асман менен жырдый го. Неужели мындай дебатты уюштурган журналисттер ушул нерсени билишпесе, башкаларга билбейм, бирок мага пилге үрүп жаткан орустардын кичинекей машке күчүгү болгондо да канчык машке күчүгү көз алдыма элестеди. Жекеге өтпөй көз менен көргөн. Жай бул айтып атпайбы? Асмандан түшүп калгандым. Жабыл каяктан түшкөн? Көз менен мамлекеттик кызматта иштеди эле. Көз менен көргөндө кулакка жеңиптир дейт да. Эми маданиятын билем мен. Маданият министрине барып алып, Калый Молдобасановдун жок, жекеге өтпөсөк. Эскерүү кечесинде көрүп коелу десе, бул киши айтыптыр да жанагы аксакалдарга. Калый Молдобасановдун өзү келсин, мен сүйлөшөм анын. А киши өтүп кеткен да канча жыл. Тауып бериңиз ошол кишини айткан кишини. Калый Молдобасанов мен жекеге өтүңүздөр. Далдеп бербесеңиз, сен да далдеп бересиң. Сен ким айткан? Биз парламент жөнүндө сөз кылып жатабыз. Чындыгында 7 Туура, биз деле Мадумаровдун кемчиликтерин сындап, айтып кээде ага каршы болуп келгенбиз, бирок аны теңи жок күчтүү саясатчы
өтө билимдүү адам, арты булганбаган таза инсан экенин дайыма мойнубузга алып келгенбиз. Мадумаров бир нерседен гана катуу адашып калды. Атамбаев менен кызматташууга даярмын деп айта коюп, бул ооздон чыккан жел Мадумаровтай болуп, ооздон жаңылып калгандар саясатта чекеден чыгат. Бирок бул Мадумаровду жаман деген менен барабар эмес. Ал эми Момбеков ким? Атамбаевдин артын тазалап тура салса тиренчи, жата калса талпагы болуп жүргөн бир байкуш да. Элдин оозунда Момбеков Атамбаевдин арты менен эбегейсиз байыган деген сөздөр айтылып келе жүргөн. Атамбаев камалгандагы Момбековдун акыбалын көрүп, мен ошол сөздөр бекер чыкпаса керек деп ойлоп калгам. Эри өлгөн катындар да Момбековдой аза тутпаган болуш керек. Ал эми Атамбаевдин кол тийбестигин алган учурда Момбеков жиндүү болуп кетпесе эле деп корккон жайыбыз деле болгон. Куру бакырган менен нарак жагып пустой билими деле чактуу депутат деген атка таптакыр татыксыз адам Мадумаров туура байкаптыр. Сөздү кошокто уйкаштырып сүйлөйм деп жатып, маанисин жоготуп уккан адамдын итиркейин келтиргенде түзү жок кылып салат. Биз разгон алып кеткенде түкүрүгү чачырап, кээде талмасы бар бакшы немедей өзүнө көбүк чыгып кеткенин өзү да сезбейт окшойт. Парламентте Момбеков урушпаган Жанар Акаев менен сурабалдый эле калган окшойт. Момбеков келе жатса топтолуп турган коллегалары таргап кетет имиш. Мен ал байкуштарды туура түшүнөм. Атамбаевдин арам иштери коштолгон мыйзамдарды, буйруктарды ишке ашырышат да. Момбековдун салымы тоодой болуш керек. Чынын айтсам, Атамбаевдин малында мен Момбеков деген депутат бар экенин уккан эмесмин. Себеби үнү бир жерине чыгып, жыым эле жүрчү. Жээнбеков келери менен мунун тили бир кулаш болуп чыкты. Асфальт жолу шыпырып, Атамбаевдин артына пакта коюшуп, кылмышка түрткөн да ушулар. Ак жол партиясы деп сүйлөгөнгө бул чимкириктин моралдык да, адамгерчилик жактан да акысы жок. Мадумаровдун басып өткөн жолун Момбеков энесинин 10 жолу кайра туулса да басып өтө албайт. Башканы айтпаганда 9-10 октябрдагы тополоңдо кадимкидей өңгүрөп ыйлап жибергенин ойлосом күлкүм келет. Ошондон кийин Момбеков үйүнө барып, уятынан асынып алат болуш керек деп үмүт кылдым эле. Жок, бети деле чымырып койбоптур. Себеби тез эле саясат аянтында пайда боло калбады. Эми мынтип Мадумаровго секирип жатканын кара. Мен Мадумаров болсом, мен Момбеков окшогондор менен дебатка чыкпай, менин деңгээлиме туура келбейт деп басып кетмекмин деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Быйыл биринчи жолу Токтогул суу сактагычында суунун агып чыкканын киргени көп болду. Өлкөдөгү эң ири Токтогул суу сактагычында суунун агып чыкканына караганда киргени көп болууда. Бул тууралуу электр станциялар ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан билдиришти. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8 миллиард 569 миллион метр кубду түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 169 метр куб, агып чыгышы 146 метр кубду түзүүдө деп билдиришти басма сөз кызматынан. 9-апрелде суу сактагычка суунун агып келгени менен чыккан бирдей тагыраагы 161 метр кубду түзгөн. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Мына карагылачы, биздин президентти көргөндө Путин эмне кыларын билбей, батын албай галстугун кайра түздөнүп, ал эле эмес, мына бул нерсени дагы байкагылачы. Путиндин буттарын карасаңар, анын буттары эмнегидир тынчсызданып, эмнегидир кыймылдатып аткандары эмнелерди билдириши мүмкүн. Ал эми бул нерсе бир гана мага гана байкалууда, силер дагы байкап турасыңарбы? Ал эми бул жерде эмнегидир дем жетпей кеткендей сезилип атабы, же мага ушундай туюлдубу? Мынакей кызыктын баары мына так эми башталат. Ошондуктан мына бул видеого лайктан басып аягына чейин көрүңүздөр. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Баары мына так ушул жерден башталды. Бул көрүнүш эмнегидир көпчүлүктүн көзүн сүйүлттү. Мынакей карагалачы, мынакей биз сыймыктанган президент. Президент деген мына ушундай болот. Турган турпатын карагалачы, жарашканын карагалачы деген ой пикирлерди дагы байкап аттык. Ооба, чындыгында эле бул президентибиз менен сыймыктанып, ичибиздеги кубанычыбызды жашыра албайбыз дегендер дагы көп болду. Ал эми мына бул жерди салыштыра турган болсок, андан бул жерден өтө чоң бир тактиканы дагы байкоого болот. Президенттердин алгачкы визити, самолеттон түшкөндөгү алгачкы жолу көрүнүү тактикасы. Кыргызстандын президенти алгачкы жолу Москвага келе жатат. Ал эми Москвадан тосуп алуучулар Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп көрүүгө зар. Адамдын кандай экенин, канчалык деңгээлде акылдуу кыйын экендиги, анын алгачкы көрүшүүдөгү, алгачкы жолугушуудагы өзүн алып жүрүүсүнөн гана билинет. Ал эми бул жерден өзүбүз байкагандай, президент Сооронбай Жээнбеков өзүн өзү көргөзүү ыкмаларын жана президенттик тактикаларды, президенттик трюктарды колдонгон жок. Бул балким президент Сооронбай Жээнбеков эч нерсени оюна албагандыр. Бул дегендик президент жаман дегендик эмес. А балким билбей деле калгандыр. Мүмкүн эсинен чыгып калгандыр.
жаткандар. Бирок бул жерде президент деген эмне кылышы керек эле? Кандай тактикаларды жана кандай трюктарды колдонушу керек эле? Бул нерселерди биз азыр Садыр Жапаровдон гана байкайбыз. Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп элдин баарысы күтүшүүдө. Бирок бул жерден Садыр Жапаров самолеттон түшкөндө эле мени кимдер күтүп атат экен деп алардын жүзүн тике караган жок. Самолеттон чыгаар замат эле өз жолун карады. Андан соң өзүнө ишенимдүү терең дем алып, оң жакка көз жүгөрттү. Өзүнө ишенимдүү башты көтөрө, кудум жаратылышты тегиз көз чаптыра бер карап койгондой. Мына так ушул моментте Садыр Жапаровду баарысы көз сала карап турган кез эле. Ал эми Садыр Жапаров бул жерде аларды мени ким күтүп турат экен деп аларды көз чаптыра караган жок. Бул демек Садыр Жапаров өзүн сыйлап, өзүн гана биринчи орунга коюп, бул демек Садыр Жапаров а дегенде эле өзүнүн каалаган жагын карап, өзүн сыйлап, өзүн биринчи орунга коюп, өзүнүн харизматикалык чеберчилигин туура колдогондугун байкоого болот. Мынакей, Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп элдин баары Садыр Жапаровду карап турган кезде Садыр Жапаров а дегенде эле өзү каалаган жакка көз чаптыра карап алып, андан соң өз жолун карап, андан кийин гана мени ким күтүп атат экен деп алар жака жүзүн бурду. Жана эч кандай шашалактабастан ордуна тике туруп, оор басырыктуу гана алардын сүйлөп аткан сөзүнө маани берип тыңдап, ордунан тике түп-түз турганын байкоого болот. Андан соң таанышуу иш-чараларын, президенттик тактикаларды колдонуп, жана психологиялык трюктар менен өзүнүн харизматикалык деңгээлин жана чеберчилигин колдонуп, баарысын туура жасагандыгын байкап, аңдап көрүүгө, мына бул жерден даптана байкап көрүүгө болот. Президентибиз Садыр Жапаров кандай адам экендигин байкап калган Байтор бул жерден дагы Путин Садыр Жапаровду эмнегедир батын албагандай башкача абалда күлүп чайнап тосуп алгандай болду. Эгерде байкай турган болсок, келиңиз бул жерге отуруңуз дегендей кол жаңсап, андан соң ал эле эмес Путин отуруштарга барган кезде Садыр Жапаровдон кысылгандыктан Байтор топчусун чечкендей абалда жана түз отура албагандай болуп, кайра-кайра оңдонуп отуруп, Садыр Жапаровго тике карай албай, кайра-кайра жылмайып, андан соң буттарын кыймылдата баштаганын дагы байкоого болот. Бул эмнени билдириши мүмкүн? Мына бул көрүнүштү өзүңүз дагы бир сыйра байкап көрүңүз. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Мына сага, бул эч кандай фантастикалык кино эмес. Бул биздин президентибиз Садыр Жапаровдун кортежи. Мынакей, жарашканын карагылачы деп гана отура бербестен, бул видеого лайктан басып, аягына чейин көрүңүздөр. Анткени Садыр Жапаров жөн гана саякаттап жүргөн жок. Ал аз убакыттын ичинде көптөгөн мамлекеттерге барып чоң-чоң иштерди бүтүрүп баштады. Ооба, буга чейинкилер мамлекетибизди сазга батырып кеткенине карабастан, Садыр Жапаров ишти кылууда. Бул нерсени түшүнбөй Садыр Жапаровго каршы чыккандарга Камчыбек Ташиев мына бул жерде өтө катуу жооп берди. Көптөгөн адамдар, ар түрдүү мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттик ишмерлер, депутаттар, дагы мындай бүгүнкү бийликке каршы чыккан оппоненттер ар түрдүү сөздөрдү айтып атышат. Ушул сөздөрдү мындай бир айтканда мамлекеттин кызыкчылыгын карап, элдин тынчтыгын карап айтыш керек. Жөнүн оюна келген сөздү оттой бербеш керек. Камбарада бирди Садыр Жапаров Өзбекстанга берип коюптур, өткүзүп берип коюптур. Ал совместный предприятие курулган туура эмес, себеби өзбектер сууну алып коет деген ар түрдүү мындай бир ыплас болбогон сөздөрдү айтып атат да, мен ачык айтып коеюн. Ким ушул сөздү айтып атса, ушул ал адам ушуну көрүп атса, сезип атса керек. Так? Камбарада бирди биз мына Садыр Нуркожоевич Москвага барганда биздин орус партнерлорубузга предлагать эттик. Камбарада бирди чогуу курайлы, келгиле дедик. Десек орустар эмне деди? Орус туугандар айтты, Камбарада бирди силер менен чогуу курган менен силерде электр энергиянын баасы арзан экен, биз калган акчаны актабайт экенбиз. Биз силер менен чогуу курганга азыр макул эмеспиз, азыр биз туруп турайлы деди. Так? Андан кийин Садыр Нуркожоевич мына эмеге барганда, Казакстанга барганда Казакстандын президенти Токоевго айтты. Давайте Камбарадада бирди чогуу курайлы.
мына биз жерди берейли, сууну берейли, чогуу отуруп алып курайлы, кызматташайлы десе, казактар дагы айтты. Жок, биз азыр бизге электр энергия керек эмес, электр энергия өзүбүздө в избытке көп куруп, ал жерден биз акчаны ылайш эткенге азырынча биз шашпайбыз. Кийинчерээк деди. Анан эми кийин Өзбекстанга барды. Садам Нуркожоевич Өзбекстанга барганда дагы айтты. Урматтуу өзбек туугандар, келгиле Камаратаны чогуу курайлы, чогуу пайдаланайлы, ушул жерден эки өлкөгө тең пайдасы тийсин деди. Анан алар эмне деди? Алар макул деди. Макул деди, чогуу курайлы, чогуу келишимге барайлы деп алар макул болуп ошого аракет кылып атышат. Так, мунун эмнеси жаман? Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде башка мамлекеттер туруп тургула десе, биз алардын жүзүн карап, алардын көзүн карап, жалдырап, качан ошолор макул дегенче күтүп отура беришибиз керекпи? Дагы 5 жыл күтөбүз, 10 жыл күтөбүз, 20 жыл, 30 жыл күтөбүз. Канча күтүшүбүз керек? Так, ошондуктан биз азыр чечим кабыл алып атабыз. Кудай буйрса, өзбек мамлекетине чогуу Камарата бирди курабыз. Курганда кандай курулат? Курганда айтып атышпайбы? Эми өмүр бою өзбектер ушул сууну алып калат экен, башкарып калат экен. Андай болбойт. Андай болбойт. Ошо мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич эч качан андай жерге, андай маселеге барбайт. Ал эмне деп атат? Ал айтып атат. Биз эгерде өзбек туугандар менен кошуп курсак, подкастингди курабыз деп атат. Өзбек туугандар ошол жерге кеткен миллиард кетеби? Ну, примерно 2 миллиард деп атат. 2 миллиард доллар кетсе, ошол жерде Камаратаны курса, биз жерди берсек, сууну берсек, бардык соответствующий документтерди раста бере турган болсок, анан кийин ал жерге процентный соотношение определить этебиз. Ну, скажем, 50 на 50 пока, так? А потом вот это вложенные 2 миллиарда, пока они не заработают, они будут там находиться. Это 10 лет, 20 лет, 25 лет, это көрөбүз, бардыгынчы ситуация көрсөтөт. Так? Андан кийин алар ошол өзүнүн акчасын алып кеткенден кийин, ал кез бизде калат кайра эле мамлекетте калат. Биздин кийинки муундарыбыз, кийинки мына келе жаткан өсүп келе жаткан муундарыбыз пайдаланат. Анан биз күтүп отура берсек, бизге чейин мына күтүп отуруп эмне кылышты? Эч нерсеси жок калдык. Азыр электр энергия жетпей атат бизге. Кыйналып атабыз. Ошон үчүн биз ал Камарата биргесин курушубуз керек, чогуу курушубуз керек, жана жакшы шарттарды аныктап беришибиз керек.